Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hurmatlı musulman bir tuğanlar. Biz dünyada көп nersege aldanıp kalады ekенбиз. Eң birinчisi өзүбүздүн бактылуулугубузда aldanıp калат экенбиз. Нерселерден, буюмдардан, акчалардан депчи. Тугандар, Алла Тааланын бактылуулукту иман, амали салихка койгон. Иман, амали салих дегени ким каерде кайсы акыбалда болсун Алланын өкүмүн пайгамбардын сүннөтүн аткарса, ошол амали салих дейт. Иман эскирип калат экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге буйруптур. Иманыңарды тазартып тургула, жаңылап тургула деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: силер иманыңарды жаңылап тургула. Жаддиду иманакум. Ва кила ва кайфа я Расулуллах нужаддиду иманана. Biz кантип иманыбызды тазалап жаңылап турабыз дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга үйрөткөн сөзү мына ушулга биз дагы бекем кармап амал кылайлы. Аксиру мин каули ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллахны силер көп айткыла деген. Бунун мазмунун жөнүн ла илаха иллаллахны айтып койгон, бул дагы алхамдулилlah өтө пайдалуу, иман жаңылап турат. Бирок ушунун мазмуну эмне? Өлүмдү жараткан Алладан башка эч ким бербейт. Алладан башка эч ким жаратуучу жок. Бейишке Алладан башка эч ким киргизбейт. Биз иманыбызды жаңылап турайлы, күн сайын Алла Тааланын неаматтарын пайдаланып атабыз. Күн сайын Алланын буйруктарын аткарып турайлы. Ал бизди көрүп турат, угуп турат, билип турат, байкап турат. Ал жаралганга окшош эмес, бунун баардыгын өз кудурети менен жараткан. Мына иман билля, Алла Таалага иман келтирүү, периштелерге иман келтирүү. Дайым айтып турушубуз керек экен да, мен жалгыз эмесмин. Менин жанымда периштелер бар. Өзүм жүрсөм дагы булар жазып жүрөт, баар карап жүрөт депчи. Макулбу? Эрте кабырга барганда дагы периштелер сурайт, жанды алганда да периштелер алат. Кыскасы айтканда, периштелерге иман келтирип, пайгамбарларга иман келтирип, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам китептерге, акыркы китеп Куранга, тагдырга ишенейличи. Өлгөндөн кийин тирүүлүү ак дегенге ишенбесекчи, биздин иманыбыз эч качан толук болбойт экен да. Биз мусулманбыз. Жоктон Алла бар кылды, аз барыбыз. Жок кылып кайра бар кылып коюп, ага эмне кыйын? Аллага эч кандай кыйын эмес. Буга ишенбейинче, эсеп китеп Алла Тааланын алдында берем дегенге ишенбейинче биз оңолбойбуз эч качан. Келиңиздер, оңолуунун жолуна түшөйлү. Андыктан иманыбызды оңдоп, жаңылап, тагдырга да тан берип, иманыбыз кыямат күнгө дагы ишенип, кайрадан тирүүлүгүбүзгө ишенип турайлы. Анан амалыбызды оңдойлу. Каерде болбойлу, Алланын өкүмүн, пайгамбардын сүннөтүн аткарсак, Кудай кааласа, дүйнөбүз да курулат, кабырыбыз да курулат, ахиретибиз да оңолот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.